урматтуу баяндамачы, 2015-жылы эркин экономикалык аймактын субъекттери канча болгон саны? Азыркы учурда 101 15-ники. 2015 кечиресиз, ал маалымат азыр жанымда жок экен сизге. Бу кандай жок? Сизде макуланды 18-никин айтып бериңиз. Азыр 101 субъект катталган, 2000-жылга чейин регистрация болгон. 2018-жыл? Так, 300 толук маалымат. Рұқсат болса, Қырғызстан бойынша 8 эркин экономикалык аймак. Ошо Қырғызстан бойынша 8 СЭЗ бар, бардығы болуп 929 субъект катталган. Көбүнчөсү биздин могу СЭЗ Бишкекте да. СЭЗ Бишкек боюнча 818 катталган. Бирок иштеп атканы 253 субъект болуп саналат. Жалпы налоговый поступление боюнча статистика барбы силер ушул азыр сунуштап аткан мыйзам өтө өрчүндү колдойбу? Бар, азыр мисалга алсак 16-жылы 219 миллион сом төлөнгөн Бишкек эркин экономикалык аймактын субъектилерине. 2017-жылы 208 миллион, 10 айдын ичинде 278 миллион сом төлөнгөн. Поступление көбөйөбү мына силер сунуштап аткан Бул мыйзам боюнча? Мен ошонун негизинде сурап атам да. Бактыбек Сагындыкович, мен жооп берип коеюнчу. Бул мыйзам боюнча баягы салык көбөйөт деп айта албайм. Себеби дегенде биз бул жерде ошол СЭСке эркин экономика зонасына Кыргызстандан чыгарылган товарларды жана башкаларды сатып алып колдонсо деген эле өзгөртүү киргизип атабыз. Себеби бүгүнкү күндө булар кошумча нарк салыгы бар экен деп Кыргызстандан албастан ЕЭПтин башка өлкөлөрүнөн алышып атат да. Ошон үчүн биз ошого эле өзгөртүү киргизип атабыз. Анан биз фискал комитети менен ушул эркин экономикалык зонасына барганыбызда ал жерде дистрибьюторлор жана башка көптөгөн ишканалар ошол жерге киришип алган экен. Ушул фискалдык комитетте караганда Азамат Абдуллажанович сунуш кылды. Бул мыйзам только өндүрүүчүлөргө гана каразын, дистрибьюторлорго тиешеси жок болсун деп сунуш кылды. Экинчи окуудан ошол кошумча киргизебиз деп жатам. Бул именно кошумча салык көбөйөт дегенден алыспын, болгону кошумча салык көбөйүшү мүмкүн. Ушул Кыргызстандын ичинде башка өндүрүүчүлөр ошол жака продукцияларын сатканда ошолор салыгын төлөшүп ошондо гана көбөйөт. Рахмат. Могу ЕЭКке киргенде биз обязательство алганбыз да. Ошондуктан ушул ЕЭКке киргенде баягы СЭЗде иштеген мекемелер баягы эмеси жоголуп калып атат да льготалар, туурабы? Жок, бул жерде СЭСке кирген эмелер ишканалардын льготасы жоголгон жок. Болгону алар Кыргызстандан чыгарган продукцияларды албай жатышат. Себеби Россиядан же Казакстандан же Белоруссиядан алса без НДС алышат, ал эми бизден алса НДС алып калат да. Бул жерде ушундай бир аз туура эместик болуп калган. Ошол мурдагы боюнча калып калганда биз ошол Россиядагы жана Белоруссиядагы эркин экономикалык зонасындагы мыйзамга эле шайкештик келтирип атабыз. Могу 263-чү беренеде нулевой ставка менен НДСин деп атканыңызда, туурабы? Тиги налоговый мына жооп берсеңер, нулевой ставка менен деп атасыңар. Ооба, нулевой ставка. Рахмат.